Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Urmattu agayın tuğanlar, mınakey uşul yinibиздин akırkı saparının negizinde uşul jerde çoğulup turabız. Allah Taalam uşul yinibиздин akırkı saparını baysalдуу kılsın, bara turgan jerini beyиш kılsın. Эми айта турган нерсе ушул, караңыздар, тагдыр Аллах Таала ар кимге ар кандай жазганда. Бул инибизди биз билебиз, мечитке келип, дамыла деп, устаз деп, жакшы суроолорду сурап, мындай намазга бекем, жакшы жигит болгон. Анан эми Аллах Таала тагдыр кылган экен, бөтөн элде жүрүп кайтыш болуп калды да. Бөтөн элде жүрүп кайтыш болуу, мисал бөтөн элге биз мастыгыбыздан барган жокпуз да. Ырыскы издеп, бала чака, ата эне, бир тууган деп, ошол үчүн ошол жерде жакшы ниетте жүрдү эле. Эми тагдыр экен ушундай болду. Hadisтерде мындай келет. Караңыздар, кимде ким бөтөн элде жүрүп өлө турган болсо, мындай дейт: "Ман мата би ардин гурбатин фа ана ажруху." Башкача айтканда, кимде ким бөтөн элде жүрүп жан аманатын тапшыра турган болсо, Аллах Таала айтат: "Ушунчалык чоң сооп беремин, ал соопту менден башка эч ким билбейт" дейт. Өзүм сооп беремин ага дейт. Дагы бир риwаяттарда келет, көзү өткөн жерден жашаган жерге чейин бейиште ошончолук даражада орун берилет бул адамга дейт. Бөтөн элде жүрүп кайтыш болгонго динибизде өзгөчө маани берилген. Башка хадисте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөтөн элде жүрүп өткөн адамдарга өзгөчө дуа кылган экен. Аллахумма магфир лаху вархамху важ'ал кабраху васи'a. Ya Allah'ım, ушул пендең алыс сапарларда жүрүп каза болуп калды. Ошого жаткан жерини кенен нурлуу кылгын, жана дагы чексиз мээримиңди жаадыргын деген экен да. Мына демек сапарда жүрүп өткөнгө ушундай динибизде маселелер бар экен. Эми урматтуу жамаат, бөтөн элде кайтыш болгондо ушундай чоң сооптор ваада кылынган экен. Аллах Таалам ушул хадисте айтылган соопторду бул инибизге жеткирген болсун. Анан карылган ушул бир тууган ата энелерине Аллах Таалам сабыр канаат насип кылган болсун. Билесиздер, акы экиге бөлүнөт. Хукукулла, хукукул ибад. Пенделердин акысы жана дагы Аллахтын акысы болот. Бул инибиз колудан келишинче Аллахтын акысы болгон намаз, орозо жана башка амалдарын аткарган болсо керек. Анткени Аллах Тааланын өкүмүндө жүргөн бул жигит. Эми пенденин акысычы десе, Аллах Таала пенденин акысы, пенде бири-бирини кечирмейинче акыны кечпейт экен да. Аллах Таала адилеттүү экен, аралашпайт экен. Ошого бул жигиттен кимдир бирөө аласасы бар болсо, же бул жигитке бересеси бар болсо, мынакей атасы келип, далилдин негизинде, күбөнүн негизинде келип далилдешип, бересени берип, анан аласаны алса, бул жакшы болот экен иншалла. Мына ошону siz emek kılасыз, moynuңузга аласыз. Ава, мынакей, тура бериңиз ордуңузга. Эми урматтуу жамаат, бул өлгөн кишинин иншалла ушунча жакшы адамдар, ажылар буякта дуасы кабыл болгондор турат. Бул дуалар менен бул иншалла бейишке барат. Толук үмүтүбүз бар. Анткени шахид даражасында дагы кетти өзү. Эми тирүүлөргө бир насаат да, кыскача тирүүлөргө. Мына мечиттердин тегерегинде эки жакка басып жүрүп мечитке барбагандар кичине көзүбүздү ачалы. Ушу жердин имамы, устазы катары айтамын. Абу Бакыр Сыддыктын доорунда бир окуя болду. Ушундай бирөө өлдү, кепин жууп кепиндеп, эми жаназаны окуйлу десе, жаназа кадимкидей кыймылдап кетти да. Эми эмне болду экен деп ачып карашса, бир капкара, өтө коркунучтуу болгон жылан жабышып алыптыр да. Анан кийин адамдар бул жылан боякта турбаш керек деп өлтүрөйлү десе, жылан Аллахтын кудурети менен тилге келет экен да. Айтат экен: "Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах." Şu sözde aytat eкен, "Meni emnege öldürösüңөр" дейт экен. Аллах Таала мени жиберди, мен азап периштесимин. Жылан келбетиндеги азап периштесимин. Бул адамды мен кыяматкача азаптайм дейт экен. Эмнеге десе, 3 себептен дейт экен. 1. Намаз окубайт эле. 2. Колунда бар эле зекет, кайрымдуулук кылбайт эле. Анан эң негизгиси алымдардын сөзүнү укпайт эле деген экен да. Шарият укпайт эле деген экен. Бизге дагы ушул күн келет таксырларым. Ошого тирүүлөр кичине көзүбүздү ачып, ушундай качан болбосун бизге жаназа окулат таксырларым. Жаназа окулуу насип болсун. Мындай жакшы адамдар чогулуп жаназа окуган бизге да насип болсун да. Ошон үчүн кичине мечиттерге каттап, кичине бир акыретибизди куруп калалык иншалла. Аллах Таалам баарыңыздардан разы болсун. Мына ушул инибиз дагы бир жолу акыркы сапары байсалдуу болсун.